Саламатсыздарбы, эфирде парламент программасы. Бул аптада эл депутаттары кандай мыйзам долбоорлорун колдоп беришти? Эл аралык жолугушуулар, доллардын куну, банктардын ишмердүүлүгү бүгүнкү чыгарылышта. Алгач кыскача анонс менен таанышып алыңыздар. Төрага Талант Мамытов Сауд Аравия королдугунун Аш-Шура мажлисинин эл аралык комитетинин төрагасы Али бин Мухаммед Аль-Асири баштаган делегацияны кабыл алды. Кыргызстан сууга бай, ошол эле учурда сууга зар өлкө. Курулуш тармагындагы мыйзамсыздык ким күнөөлүү? Мэрия же курулуш компания жетекчилериби? 17 миллион 870 миң евро насыя жана гранттык каражат алууда. Кайсыл тармакка жумшалары тармактык комитетте каралды. Төрага Талант Мамытов Сауд Аравия королдугунун Аш-Шура мажлисинин эл аралык комитетинин төрагасы Али бин Мухаммед Аль-Асири менен жолугушту. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды арттыруу маселелери талкууланып, парламенттик кызматташтыкты кеңейтүү тууралуу сөз болду. Төрага Талант Мамытов Кыргызстан Сауд Аравия менен ар тараптуу байланышты чыңдоого кызыктар экендигин белгилеп, быйыл эки мамлекет ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына токтолду. Бул жылдар аралыгында мамлекеттер аралык эки тараптуу кызматташтык жигердүү уланып, көп тараптуу аянтчаларда да өнөктөштүк ыраттуу өнүгүп келет. Андыктан калыптанган достук, бир туугандык мамилени мындан ары арттыруу башкы максатыбыз болушу шарт. Бул үчүн соода, инвестиция жана туризм багыттары артыкчылыкка ээ, деди төрага Талант Мамытов. Муну менен катар өкмөттөр аралык комиссиянын отурумдарын уюштуруу зарылчылыгына токтолгон Талант Мамытов ишкерлер кеңешинин ишин өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүү, Кыргыз-Сауд инвестициялык фондун түзүү, жарандар үчүн түз аба каттамын ачуу, Сауд Аравиясына туристтик виза алуу укугуна ээ мамлекеттердин катарына Кыргызстанды кошуу маселелерин көтөрдү. Айтылган демилгелердин ишке ашуусу үчүн жогорку кеңеш мыйзамдык жактан колдоого ар дайым даяр деген төрага көтөрүлгөн маселелер эки мамлекеттин байланышын чыңдоого зор өбөлгө кошорун кошумчалады. Ошондой эле Кыргызстан менен Сауд Аравия королдугунун парламенттеринин депутаттык достук топтору да жолугушту. Тараптар парламенттик байланышты бекемдөө тууралуу сүйлөштү. Анын ичинен депутаттар агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү, соода сатык, IT технологиялар тармагында адистерди даярдоо жана Кыргызстан менен Сауд Аравиянын ортосундагы мамилелердин башка актуалдуу аспектилери боюнча пикир алмашты. Достук тобунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков Сауд Аравия королдугунун кайрымдуулук фонддору жана каржы институттары тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоолор үчүн ыраазычылык билдирди. Тышкы миграция жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр сунушталууда. Мыйзам долбоорунун максаты эмнени көздөйт? Колдоо таап калсак, кандай артыкчылыктуу натыйжа бермекчи? Кененирээк конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин отурумунан көрө аласыздар. Өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал болгон шартта балдардын паспортунун жарактуулук мөөнөтүн жана чет элдик жарандардын Кыргызстанда жүрүү мөөнөтүн узартуу укугу министрлер кабинетине берилип жаткан. Балдардын паспортун узартуу боюнча мөөнөтүн жана чет элдик жана иностранный граждандын регистрациясын да узартуу. Өзгөчө абал кирген мөөнөткө гана. Министрдин орун басарынын айтканына караганда депутат Кожокулованын биринчи окууда берген сунуштары эске алынган, бирок так эместиктер бар. В моем предложении было написано четко продлевает решение. А здесь вот в предлагаемом проекте опять написали, принимает решение о продлении. То есть здесь вот немножко вот или редакционно неправильно изложили, опять мы немножко усложняем. То есть кабинет министров будет опять рассматривать, принимать решение, продлевать, не продлевать. Айтылып жаткан өзгөртүүлөр өзгөчө абал режимине туура келген менен өзгөчө кырдаал режимине туура келбей жатпайбы деген ойлор ортого салынды. Менин сунушум, эгерде макул болсоңуздар, өзгөчө кырдаал режиминдеги бул иштебеш керек. Сиздер сунушуп аткан мыйзам долбоору иштебеш керек деген мен сунушту киргиземин, урматтуу депутаттар. Анткени мына 2 жылдан бери өзү айтып кетти, бүгүнкү күндө да биз мамлекет өзгөчө кырдаалдын алкагында иштеп атабыз. Келечекте Кыргызстан айрым аймактарында өзгөчө кырдаал кирип калышы мүмкүн, мисалы үчүн пандемия же башка да кырдаалдар болуп калышы мүмкүн. Кудай сактасын, ошол мисалы үчүн бир айылга же бир областка кирип калса, ошондо бул мыйзам кабыл алынып калса, министрлер кабинети өзү жана чечим менен ошол узартат деп ушуну киргизип атабыз да сунуш катары. Комитеттин төрагасы Медербек Алиевдин пикирине караганда, санариптештирүү өтө начар абалда жүрүп жатат. Цифровизация в стране идет очень плохо, чрезвычайно плохо.
И в этом вопросе ваше ведомство почему-то не может взять вот ключевую передовую роль. То ли не хватает политической воли, то ли не хватает регламентированного, предоставляющего вам широкую возможность правовой среды, то ли кадровый потенциал что-то. Мыйзам долбоорун талкуулоо менен катар эле депутаттар санариптештирүү министрлигинин аткарып жаткан иштерине да нааразы экендиктерин билдиришти. Баягы эле коррупция сиздерде эч бир үзүлбөй атат. Жанагы сондорду көбөйтөм дедилер. Ар бир айыл өкмөттөргө жанагы паспорт берүү, ЗАГС, жана башка кагаздардын бүт баарын бөлүштүрүп беребиз дедилер. Кайра барсаң кайра эле кезек. Жылкы жылдын эсебинен уже 3 сон ачтык. Болгону. Алдыда дагы 3 сон жакын арада ачабыз. Мына июндун башында Токтогул районунда ачылып атат буюрса. Кант шаарында жана Кемин шаарында ачылып атат. 6 айда 3 сон ачуу аздыккыларын белгилеген депутат эч болбосо башка өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандыктарга жеңилдиктерди берүүнү талап кылды. Ошол кишилер биздин эле бир туугандарыбыз, биздин эле карындаш эжекелерибиз. Кыргызстанга келип каникул учурундабы же башка учурда келгенде кадимгидей мына МВДнда сотрудниктер отурат, регистрация талап кылып, кээ бир ошол эле өзүбүздүн ушул жерде чоңоюп өскөн кишилерибизди депортация кылам деп коркуткан учурлар болот экен. Мына ушул өңдүү ой пикирлер айтылгандан кийин сунушталып жаткан мыйзам долбоорун дагы бышыктап иштеп келүү максатында күн тартибинен алып туруу чечимине келишти. Бишкекке электробустарды сатып алуу үчүн Азия өнүктүрүү банкы грант насыя бермей болууда. Электробустар күз айларында Бишкектин борбордук көчөлөрүндө каттамга чыга башташы мүмкүн. Макулдашууну бюджет, экономика жана фискалдык саясат боюнча комитет жактырды. Белгилүү болгондой берилип жаткан 50 миллиондон ашуун доллардын 50% грант. Шаар бийлиги долбоор алкагында Ордо калаага кеминде 120 даана электробустарды сатып алууну ниет кылууда. Бул жол менен 120 даана электробустарды сатып алабыз. Депутаттар буга чейинки автобус үчүн келген гранттар коррупционерлерге жем болуп калганын эске салып, автобус мазары дагы толукталбасын деп эскертти. Элекөлө 3 миллион доллар каралып жаткан консультациялык кызмат деген пунктка нааразы пикирин билдирди. Кандай автобус келет, кандай иштетет, келет, ошол консультанттар келет, 3 миллиондон 5 миллионго чейин айлык төлөп беребиз да. Обязательно алардын условиясы менен эле бардыгына макул болуп эле биздин бүгүнкү күнү шартыбыз жок деп кредит, грант ала бергендин кажети барбы, жокпу, эч ким ойлобойт да. Депутаттар жаңы сатылып алына турган автобустардын баасына кызыкты. Бүгүнкү күндө азыр тендер өтүп жатат. Пока жанагы точный суммасы белгисиз. Бирок бүгүнкү күндө мировой рыноктарды карап көрсөк, 350 миңден 420 миң евродан түзөткөн бир автобустун баасы. Бузулуп калса оңдоп, мындай же аны дагы жана бузулган автобустардын катарына алып барып үйүп коебузбу? Ошон бул жа артында дагы турат да, мунун баары акчада. Буга гарантия бере аласыңар банан кийин, эртеңки күнү бузулса оңдогонго бизде шарт бар деп. 12 жылдан 15 жылга чейин берип атат да. Белгилей кетсек, жергиликтүү машина куруучу компаниялар сертификаты жок болгондуктан бул кезектеги тендерге катыша алган эмес. Электробустардын негизги артыкчылыгы экологияга зыяны жок. Шаар бийлиги жаңы электробустар октябрдан тарта каттай баштарын айтууда. Анда окуучуларга жол кире арзандайбы деген суроо коюлду. Ушул долбоорлор жана буга чейинки долбоорлор ишке ашса, силер тарифти школьниктерге түшүрөсүңөр, же колдон келсе алабыз дедиңер эле. Ошол преемственность калдыбы? Мага так жооп берип койгулачы. Анткени азыр школьниктерге 15 сом, биз айттык эле 10 сомго түшүрүп бергиле деп. Автобус, электробустарыбыз келгенде муну ишке ашырабыз сөзсүз түрдө. Мектеп окуучулары бөлөк тариф менен жүрүш керек. Жакын арада жол кире төлөөнү толугу менен накталай эмес төлөмгө өткөрүү пландалууда. Талкуу соңунда сунуш пикирлер менен комитет келишимди жактырды. Парламентарийлер Улуттук банктын пайдасын которуу маселесин жөнүндөгү мыйзамдын долбоорун 3-чү окууда жактырды. Демилгечилердин ырастоосунда мыйзам долбоору Улуттук банктын пайдасынан республикалык бюджетке түшүүчү чегерүүлөрдүн өлчөмүн өткөн жана ушул жылдарга 70%дан 90%га чейин көбөйтүүнү пландоодо. Тагыраагы республикалык бюджеттин киреше бөлүгүн көтөрүү максатында иштелип чыккан.
Баяндамада 2021 жылы Улуттук банктын таза кирешеси 9 миллиард 192 миллион сом болсо, анын 70% республикалык бюджетке которулуп, 6 миллиард 300 миллион сом чегерилген. Эми 90% которулса, 8 миллиард 100 миллион сомдой каражат бюджетке түшөрү мерчемделүүдө. Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын пайдасын которуу маселелери жөнүндө мыйзамдын долбоору 3-окуга киргизилүүдө. Эл өкүлдөрү талкууда Улуттук банкка тиешелүү көйгөйлөрдү кабыргасынан коюшту. Депутаттарга жарандар кайрылууда. Европадан балдары доллар, евро менен акча которууда. Кээ бир банктар өзүн билемдикке салып которулган каражатты сом менен берүүдө. Ага ылайык ал банктарга мындай жоруктар үчүн кандай чара көрүлүшү мүмкүн? Им дети пересылают доллары там, с Европы, с Америки пересылают, а здесь в банках им выдают самах. Это насколько достоверно? Уважаемый Дастан Алыбаевич, спасибо за вопрос. На самом деле к нам тоже такие обращения поступают. То есть если перевод по системе денежных переводов происходит из США, то должен выдаваться в долларах. Если из Европы, где валюта является евро, то должен выдаваться в евро. В принципе, мы размещаем информацию, что все телефоны нацбанковские, контактные, куда может обращаться клиент коммерческого банка, который считает, что его неправильно обслуживает, должен обращаться в Национальный банк. Мындан сырткары эл өкүлү дагы ошол берилген эле доллар же евроны айрым банктар өтө төмөн курс менен берип жатканын айтты. Ошондуктан валюталык спекуляцияга жол берилбеши керектигин эскертип өттү. 3 эле банк еврону евродой, долларда берип атыптыр, калгандары сом менен беребиз деп болгондо дагы арзан. Эми ачыгын айтканда көп банктар элдин кактабай канын алып атат да, жанагындай проценттер менен жол чойгон. Эми келип алып туруп ушул валюталык спекуляцияга жол ачып аткан бул өтө өкүнүчтүү, жакшылап карап коюңуздар. Талкууда депутат Айбек Маткеримов банктан насыя алган жаран каза болгон учурда үй бүлөсүнө кандай жеңилдиктер караларын сурады. Кээ бирки адамдар мына кредиттерди алып алып, ошол кредитти төлөө үчүн киреше тепкен адамдар кайтыш болуп кеткен учурда ошол үй бүлөгө кандай жеңилдиктер каралган мыйзам боюнча? Биз да ошол биз кабардарбыз ал көйгөйлөр боюнча. Өкмөт менен биргелешип иш жүргүзүшүбүз керек силер менен чогуу. Өлкө ичинде 400дөн ашуун микрокредиттик компания, 23 коммерциялык банк бар. Улуттук банк ошолордон жабыркагандардын арыз муңун угуп жардам бериши керектиги белгиленди. Муну менен катар доллардын куну төмөндөгөнүнө карабай, базардагы баалар төмөндөбөй жаткандыгына байланыштуу чараларды көрүү сунуштар айтылды. Товарлардын баасы, бардык эл керектөөчү товарлардын баасы дээрлик 2 эсеге жакын көтөрүлүп кетти да. Айрыкча курулуш материалдары 3 эсеге чейин. Бирок ушул жагдайда мунун баарын ошол доллардын өсүшүнө байланыштырган, доллар түштү, бирок эч кандай өзгөрүү жок. Бир кымбаттаган ойдон турат. Талкуудан соң мыйзам долбоору 3-окууда колдоо тапты. Түндүк-түштүк альтернативдүү автожолунун Жумгал районундагы участогунун курулушу боюнча жергиликтүү тургундар арыз муңун тармактык комитеттин депутаттарына айтты. Маалым болгондой, жол куруу иши графигинен кечигип, техникалык нормалар жана талаптар аткарылбай жатат. Учурда подрядчы тарабынан иштер башталып, толук көлөмдөгү жол куруу иштерин баштоо үчүн аракетте. Так маалымат боюнча куруучу техникаларды жана керектүү кызматкерлерди мобилизациялоо жана орнотуу иштерин жүргүзүүдө. Анткен менен кагазда башка, реалдуулукта башка дешет альтернативдик жолдун курулушуна элдик көзөмөл кылган тургундар. Алар атайын борборго келип, министрдин келишин сааттап күтүп, тармактык комитеттин жыйынында проблеманы жеткирди. Жергиликтүүлөрдүн айтымында курулуш жай жүрүүдө, чаң сапырылып, адам чыдагы сабал. Жумушчуларга да шарт түзүлбөй жатат. Чаң, чынын айткандачы, баягы суу себүү үчүн коюлган автомашиналар толук кандуу жетишпей жатат да. Ошондон чаң болуп, өтө кооптуу абал түзүлүп калды. Эл өзү эле мындай баа берип атат да, bunday темп менен эч качан өз убагында бүтпөйт. Эгерде мыйзам туура келсе, башка бир подрядчикке берип, ушундай бир жолдорун карап көрбөсө, өтө кооптуу болот. Эске сала кетсек, дал ушул Эпкин Башкулганды участогун куруу чуулгандуу тендер менен коштолуп, мурунку министрдин орун басары Азимхан Жусупалиев $500,000 талап кылган деп кармалган эле. Азыр бул участокто кытайлык China Railway компаниясы курууда. Ага да дооматтар көп. Эми базасына барсаң, сапат көбүнчө эле ремонтто турган техникалар бар. Мотору жок, дөңгөлөгү жок, кабинасын алып койгон. Ушул ар кандай техникалар бар. Көңүлгө тойбой турган техникалар бар да.
Бұлар жырғағаннан келген жоқ та берге. Ошол 6 жолда өтпайсыздарбы? 10 жол өткүргүлө. Ошон үчүн эл карап турсун бул. Эгер силер колуңардан келбесе контроль эткен, ушуларга бергиле анда. Өздөрү контроль этсин, ошол жерде отурсун. Водовоздорду биздин өзүбүздүн сотрудниктери карап аткан дейт, алар кытайлар дейт. Азыр жакында эле ошо кыргызча сүйлөгөн сотруднигибиз барды дейт. Ошол карап нугуна келтирет дейт. Булардын негизи ушул жерге келип олтурганы чоң уят нерсе. Чындыгында общий команда менен 30-40 адамды ушул жерге эртеден бери коридорго бизди сайып коюп күттүрүп отурдуңуз. А сизди мисалы комитет постоянный эле чакырып аткан жок. Мисалы көпчүлүгү сиздин министр экениңизди таанып алгандар да бар. Ошол эми мындай бири-бирибизге бир жакшыраак көңүл буруп сыйласак. Ал туура сөз. Ошондон нары эми биз көбүрөөк барганга аракет кылабыз. Бирок толугу менен көзөмөлдөн чыгып кеттир деген андай сөздөн мен алысмын. Анын ошол контракттын негизинде шарттары бар. Ошонун негизинде биз бул подрядчикти вплоть до удаления с участка деген бар. Ошого чейин керек болсо өз убагында жетебиз. Много водовоздор боюнча бул эми маселе эмес да чын айтып. Эмне деген маселе? Уят ушул жерде водовоздорду сүйлөшүп отурсакчы. Туура да, ошо подрядчикке влиять эте турган сиз Эркинбек Арсланбекович туурабы? Ошол жерде консультанттар айтыш керек да. Эл ошол жерде мына биз болгону ошол жерде 1 саат болдук. 1 сааттын ичинде 5 киши көтөрдү ушу водовоздор боюнчачы. Комитеттин депутаттары жана жергиликтүү тургундар тарабынан айтылган проблемалар боюнча чара көрүү тапшырмасы министрликке берилди. Баш аламан курулуш маселелерин иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын отуруму өттү. Анын жүрүшүндө шаардагы курулуш жаатындагы мыйзамсыз иштер, коррупциялык кадамдар кызуу талаш тартыш жаратты. Мындай жагдайда Бишкек шаардык мэриясы эмне дейт? Кийинки сюжетте. Бийик кабаттуу үйлөр борбордо көп курула баштады. Бир чети мындай жетишкенде кубантарлык көрүнүш. Бирок элдин көпчүлүгү курулуш компаниялар мыйзамды сактабай, айрымдардын сапатына дагы кепилдик жок. Ошондой эле үйлөрдүн алдын жашылдандыруу деген дээрлик жок эс экенин шаар тургундары көтөрүп дааттанышууда. Жыл массивтерде кээ бир жерде суулар жетишсиз, бирок итүү ошол инженерно-технический условия алар берилип атат да. Суу жок болсо дагы ошого карабай эле берилип атат. Шайлоочулардын кайрылууларын эске алган эл өкүлдөрү тарабынан атайын комиссия түзүлгөн. Депутат Дастан Бекешевдин төрагалыгы менен шаар куруу мыйзамдарынын аткарылышын контролдоо жана Бишкек шаарындагы баш аламан курулуш көйгөйлөрүн иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын жыйыны болду. Точный информацияны айтып кетти, 200дөн ашык дегенчи, бүгүнкү күндө 200дөн көп объект салынып атат. Шаардык кызматтардын өкүлдөрү социалдык инфраструктура, анын ичинен суу жана канализация тармактары, жылуулук системалары, электр энергиясы жана газ менен камсыздоо боюнча маалымат беришти. Ал эми депутат Жаныбек Абиров шаар тургундары шаардык жана социалдык инфраструктуралык объектилердин жыш курулуп, алардын тыгынынан нааразы болуп жатканын көтөрдү. Проектирование берут под магазин, временный магазин в легких конструкциях берут на южной магистрали. И целевое назначение меняют, уважаемые депутаты, и под 10-этажный многоквартирный берут, и аренду платят 24 тысячи сомов в год. Ошондой эле депутат Шайлообек Атазов Бишкек шаарындагы мыйзамсыз курулуштар боюнча фактыларга өзгөчө көңүл буруп, бала бакча менен мектептердин тартыштыгына байланыштуу көйгөйлөрдү козгоду. Дордой конушубузда кадимки эле балдардын спорт аянтчасы түшчү жерге, балдардын спорт залы, балдар бакчасы түшчү жерге контейнерлерди коюп алышкан. Бул боюнча шаар курулуш эмнени карап атат? Мындан тышкары депутат Эльвира Сурабалдиева көп кабаттуу үйлөрдү элдин каршылыгына карабай куруу фактылары бар экенине байланыштуу курулуш нормаларына жана талаптарына өзгөртүү киргизүү зарылдыгын белгиледи. Нижний Джал, микрорайон, дом 103. Говорит, у нас, говорит, и так там тесно, и туда впихивают, говорит, очередную этажку. Говорит, как потом у нас будет достаточно воды, достаточно всего, там, газификация. Да, кстати, о газификации. Вот Бакамбаева-Советская, 30 лет в центре города, дом жилой, никогда не было и до сих пор нет газа. Мүмкін бир мыйзамдарда кодекстерге биздин жилищный кодекс бар, ТСЖ мыйзамын аны биз өзүбүз талкуулайбыз. Мүмкүн өзгөрүүлөр керек, мүмкүн бизден силерге жардам керек.
Ош шаарынын тургундары ичүүчү суу менен үзгүлтүксүз камсыз болушу керек. Таза суу көйгөйүн тез арада чечүү милдети турат. Белгилей кетсек, Ош шаарында жаан жааган сайын суу үзгүлтүккө учурап, жашоочулар таза суусуз калууда. Бул көп жылдан бери көнмүш адатка айланып калгандыктан чечилбей келген суу көйгөйүн тыкыр көзөмөлгө алууну бир нече депутаттар трибунада айтып чыгышты. Коомчулуктун көңүлүн бурган Ош шаарындагы таза суу маселеси да курч бойдон турат. Өткөн жумада дагы жаандан улам эскертүүсүз суу токтоп, жашоочулардын нааразычылыгын кайрадан жараткан. Бул боюнча эл өкүлү Айбек Осмонов суу агенттиги барып, бул көйгөй чечилиши керектигин белгиледи. Кыргыз Республикасынын 2-Борбор шаарында 3 күн суу жок болуп, элдер жамгырдын суусун пайдаланып калды. Биз 21-кылымда жашайбызбы? Урматтуу президенттин өкүлү, ушуну жазып алсаңыз. Суу агенттиги бардыгы Ошко барып, ошол маселени чечсин. Чече алмай келбесин бул жака. Ошко барып жашасын. Суусу жок жашоону көрүшсүн. Өлкөнүн 2-Борборунда ушундай көйгөй жаралып, сырттан келген коноктордун алдында да ыңгайсыздык жаралып жатканын Сүйүнбек Өмүрзаков билдирди. Тез арада иш сапары менен өкмөттөн жумушчу топ барышы керек экенин кошумчалады. Чоң бир жакшы спорттук иш-чара өттү. Азиян чемпионаты өттү. Кыргыздын тарыхы спорту боюнча алыштын белбо күрөш боюнча бир канча мамлекет келди. Бир канча меймандар, бир канча өкүлдөр келди. Ош шаары тарыхый байыркы шаар дейбиз. Бардыгын көрсөттүк биз байыркы шаар кандай экенинчи. Мына жогорудагы маалымат туура эмес, бар түшүндүрүш керек. Эмне себептен ушунча жылдан бери таза суу боюнча тендер өткөн жок? Таза суу көйгөйүн чечүү үчүн $3 миллион акча каражаты бөлүнгөн. Бул жерде орчундуу деле маселе жок. Тез арада чечүү мүмкүнчүлүгү бар. Болгону кечиктирилип жатканын Таалайбек Сарыбашев билдирди. Өткөндө дагы айтканбыз, азыр өкмөт көзөмөлгө алып, мындай адистерди чакырып, ошо проектини бир сыра карап, же болбосо биз деле кошо отуруп, ойлорубузду айтайлы ушул жерде. Мына Ош шаарынан шайланган, областтан шайланган депутаттар барып. Ош шаарында 300 миңден ашуун абонент расмий катталган. Таза суу Ак Буура дарыясынан ачык суу сактагыч чыкмасы менен берилет. Сайыздын тушунда пайдаланууга берилген жалпы 540 чакырым суу курунун дээрлик 60% учурда эскилиги жетип, алмаштырууну талап кылып калган. Ош облусунун Араван Ак Буура каналын толугу менен оңдоого 17.870.000 евро насыя жана гранттык каражат алынууда. Бул тууралуу макулдашууну Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети кызуу талкууга алды. Кредиттин мөөнөтү канча пайыз менен берилүүдө? Кененирээк кийинки репортажда. Тармактык комитеттин кезектеги отурумунда Европа өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып жаткан туруктуу суу менен камсыздоо тууралуу кредиттик жана гранттык макулдашуунун долбоору каралды. Насыя 15 жылга алынууда. Алсак, суралып жаткан каражаттын көлөмү 17.870.000 евро. Анын 14.130.000 евросы кредит, 3.740.000 евросы грант. Араван Ак Буура каналынын өткөрүү мүмкүнчүлүгү 25 куб метр секунду. Секундасына 25 куб. Кудайым буйрса, долбоор ишке ашса 33 кубка чейин чоңоюп, кеңейтилип, бая суу өткөрүү мүмкүнчүлүгү бир топ кеңейет биринчиден. Экинчиден кошумча жерлер дагы иштетүүгө мүмкүнчүлүк ачылат. Жооптуу тармактын адистери акча Ош облусунун Араван Ак Буура каналын толугу менен оңдоого жумшаларын белгилешти. Талкууда депутат жеңилдетилген насыянын үстөк пайызы канча болорун тактады. Ошондой эле буга чейин дагы алынган насыянын көп бөлүгү эле кеңешчи консультанттарга кетерин эскертип өттү. Консультанттар канча процентин алат? Бизде азыр основной эле кредит грантты негизи консультанттарга кетип калып атат да. Чет мамлекеттен келет да консультанттар. Азыр сиздин биз сунуштаган кредитный грантный эме келишимдерде только жана курулуш жумуштарына каралган акча берилет да. Биякта сиздер берген кагазда 19.930.000 евро деп турат да. Сиз айтып кеттиңиз 17 миллион деп. Кимдики туура, кагаз туурабы же сиздин сөз туурабы? Жок, түшүндүм. Ошо 2.060.000 евронун консультанттын услугасын силер кошуп койдосуңар, туура айтамбы? Ошо менен бирип 19 миллион. Туурабы? Миллион бул ратификациядан өтпөйт. Банктын өзүнүн эмеси бар да, специальный фонд боюнча. Техническое содействие деп коет да. Дегеле кандайдыр бир ишти жасоодо кредит эбегейсиз суралууда. Ал эми төлөө булактары кайсыл тармактан болот? Кредитти алып атасыз. Кредитти алып атабыз. Биз айтып атканбыз, муну кайтарыш керек, кайтарымдуу болуш керек. Ага карабай, бияка элдер керек, бул керек деп атат. Биринчиден кыйкырбай сүйлөңүз. Жок, эми мен түшүндүрүп атам да. Секин сүйлөсөңүз эле түшүнөрөм мен. Кыйкырбай сүйлөңүз.
Кырбай спокойно айтыңыз. Кредитти алып кантип төлөйбүз? Элибиз кредит ала берип тажап кетти. Эгер төлөй турган болсок, булагын айтып коюңуз, колдоп берели барыбыз. Айыл чарба тармагынын жооптуу адистери ирригациялык системалар көп жылдап оңдолбогондуктан 40% суунун көлөмү чыгашага учурап жатканын ырасташты. Андыктан бул долбоор колдоо таап калса, жогорудагы аталган айылдардын болжол менен 20 000 гектар аянт жери кенен суу менен камсыздалмакчы. Мен да көргөм ошо Каттасайды, Гүлбарды, ошол жерде массивке суу чыкса, сөзсүз бир жакшы өрөөн пайда болот. Эл миграциянын агымын токтотконго дагы кайсы бир деңгээлде таасир берет да. Кыргызстан менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы туруктуу суу менен камсыздоо боюнча кредиттик жана гранттык макулдашуу долбоору сунуш пикирлерди эске алуу менен кийинки отурумга жылдырылды. Номер 29 Свердлов шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов шайлоочулар менен жолугушту. Баарлашууда шаар тургундарынын тынчын алган, эскилиги жеткен мектеп белгисиз себептерден улам иштетилбей турган мамлекеттик бала бакча, турак үйлөргө газ жеткирүү жана жол көйгөйлөрүн чечип берүүнү өтүнүштү. Алгаш жогорку кеңештин депутаттары Шайлообек Атасов менен Айбек Осмонов кулагы начар уккан жана кийинчерээк кулагы укпай калган балдардын номер 21-атайын мектеп-интернатына барып, окуу класстарынын, жатаканасынын, спорт жана иш-чаралар өткөрүү залдарынын абалы менен таанышты. Жатак мектеп ремонтко муктаж, потолоктору көгөрүп кеткен. Балдар батышпайт. Бул жер нормадан 2 есе көп. Санэпидстанция постоянно штраф төлөйбүз. Себеби норма бар, өз норма бар. Садиктерге bir балага 2 метр квадраттан төлөш керек. Мектептин окуучуларына 1 жетти квадраттан төлөш керек. Бул жерде мен 2 есе көп. Мамлекетке билим берүүгө, жаштарга ар түрдүү гранттарды, проекттерди иштөөдө сиздер менен жакындан иштешели деген тилегибиз бар. Андан соң Шайлообек Атазов Дача, Фере, Фирсов, Арал жана Туюк көчөлөрүнүн тургундары менен баарлашты. Жеринде иштебеген чиновниктердин айынан маселелер толуп кетип атат. Алар паракорлук менен, коррупция менен эле отурат. Ошондуктан биз эл аралап парламент муну аткаруу бийлиги менен бирге элдин жүгүн жеңилдетишибиз керек. Фере жана Фирсов көчөлөрүнүн жашоочулары жол көйгөйүн көтөрүп, дренаждык системаларды да калыбына келтирүү керектигин белгилешти. Көчө маселеси аябай кыйын болот бизде. Жамгыр жагында могу жерде лужа болуп калат, эмнечи? Элдер өтө албайт. Мени багыш балдар осты менен чеке менен бир калат жөнүндө өтөт. Түшүндүм эне. Анан кийин дагы биринчи көйгөйүбүз ушунун алдындагы водоканалдын эмеси трубасы. Эртең силер жолду оңдоп койсоңор биздин отуруп калсак да жарылат дегендей волонтерлот дегендей. Водоканалдын жетекчиси кана? Пере көчөсүнүн качан курулгандыгын тактап, документтердин баардыгын көтөрүп, ал жагынан так-так жооп бересиз жекесизге өзүңүзгө. Ушул эле жерде мектеп көйгөйү да көтөрүлдү. Школга киргизелсек, быйыл электронный эме деди да, суроо, электронный деди. Биз эме паспортубузду киргизгенде, биз, например, мен Нарындамынбы, сразу Нарындан балам ошол жактын эле школуна жазыла турган болуп калды да. Ал эми Туюк көчөсүнүн тургундары турак жайларга газ киргизүү зарылчылыгын кошумчалады. Ушундай эле маселени айтышкан Ак Тилек конушунун жашоочулары аймакка спорт комплексин курууга көмөктөшүүнү өтүнүштү. Биринчи көйгөйүбүз газ да. Газ биздин үстүнөн же үстүнөн өтүп кеткен, же жерден өтүп кеткен да. Бул жакта газ бар, бул жерде газ жок. Муну менен катар депутат Рабочая бир көчөсүндөгү мурдагы бала бакчанын имаратынан кабар алды. Бала бакча 2019-жылы мамлекетке кайтарылганын маалымдады. Бирок азыркыга чейин жеке жактар пайдаланып келет. Андыктан депутат бала бакчаны калыбына келтирип, максаттуу пайдалануу керектигин билдирди. Мындан тышкары Шайлообек Атасов Чоңкоргон көчөсүнүн жашоочулары менен жолугушту. Көчөдөгү тургундардын айтымында канализациядан чыккан саркынды суулар дарыяга кошулат. Дренажный сетке кошулган фактыны выявлять эттик, где-то 13-14 Депутат мындай көрүнүшкө жол берилбестигин, бул маселени чечип, экологиялык коопсуздукту жана калктын санитардык эпидемиологиялык бейпилдигин камсыз кылуу боюнча чукул чараларды көрүү керектигин белгиледи.
Бизге бөлүнгөн убакыт ичинде ушуларды айтып берүүгө үлгүрдүк. Жогорку кеңештеги бардык жаңылыктар биздин Кеңеш KG сайтыбызда жана YouTube баракчабызда онлайн форматта көрсөтүлүүдө. Катталууга чакырабыз. Берүү жогорку кеңештин коомчулук жана жалпы маалымдоо каражаттары менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалып, мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.